Саламдашу әдеби саламдашканда ассаламу алейкум деп саламдашу керек. Ал адамда уалейкум ассалам деп алек алуу керек. Чоң кичкене балдар чоң адамдарга саламдашу керек. Окуучулар мугалимдерге саламдашу керек. Мурунку адамдар кол берип же оң колун көтөрүп саламдашкан. Бирөө менен чалып телефонда сүйлөшкөндө жаман сөздөрдү айтпай, жакшы сөздөрдү айтып сүйлөшүү керек. Буга эне. Буту менен басып, мурду менен тыңшап, мылтыгы менен атып, жасы менен тартып, ак маралдын артынан сая койт. Ала тоонун аскасынан, теңир тоонун чокусунан бир аттап чыгат. Кул чайып, ысык көл менен коштошот. Ошол бойдон калган тукумдарын сактап калыш үчүн кулагы укпаган, көзү көрбөгөн жактарга кетип калат экен. Кыргызстан ысык көлү менен коз, тоолору менен коз, токойлору менен коз, жайлоолору менен коз, булактары менен, ак мөңгүлөрү менен. Бугуларды адамдар кыра башташат, бугунун тукуму кемейип калат. Ошондо адамдар ар кайсы эле адамдар бугуну атып мүйүзүнө алат экен. Анткени бугулар ата бабасынын кабырына мүйүзүнү сайбаса уятка калат. Чоң кишилер аны кошпой коет. Киши катарына башка кишилер десе анын жөнүндө сурайт. Тетиги киши ата бабасынын кабырына мүйүз сайбады, уят деп сүйлөшөт. Адамдар мүйүздөрдү кымбатка базарда сата башташат. Бугу да калбай калат, талааларда да калбайт. Адам кичиненен баштап чоңго чейин жаа атып, мылтык көтөрүп жүргөн адамдар бар. Мылтык көтөрүп ар кимге эле ата берет. Бугулар болбойт деп, адамдар жете албайт деп, тоого да калса ал жакта да болбойт. Тоого адамдар барып ит агытып бугуларды табып алып атышат. Бугу тукуму кырылып кетет. Акыры бир гана бугу калат. Анын жанында 5-6 баласы эле калат. Ал ала тоонон бир тоого секирип чыгып, ысык көл менен көзүнөн жаш чыгарып коштошот жана кулак укпаган, көз көрбөгөн жерге кетип калат. Ошондон бери адамзат ошол адамдар бугуну бир жолу да атпай калыптыр. Мүйүзү бугу эне. Мүйүзү бугу эненин тукумуна карабай кешип өткөн. Тарс өрсен мылтыктарынын үнү угулуп жаа атат. Жаатып ойно бугу аралдан октордун үнү келет. Октордун үнү чыгат экен. Бугу эне качып жүрө берип, бугуларды өлтүрүп, мүйүзүнү күмбөзгө коючу экен. Ошентип бир күнү алар базарларга дагы сатылып, соода жакшы болот экен. Бир күнү ысык көлдөн бугу арал деген жерге казышып өткөн. Ал жака барган адамдар коро малдарын өлтүрүп кетет экен. Тоолорго бекинсе дагы иттер менен таап өлтүрүп кетет. Ошентип алар мелдешип буга атмай итти сууга кызып ойноп жатат экен. Бир күнү бугу эне көз көрбөгөн, кулак укпаган ысык көл менен коштошуп чыгып кетет экен. Бугуну адамдар көп өлтүрчү экен. Азыр бугулар кызыл китепке кирген. Ал
Burada adamlar, murunku adamlar Issık Köl'dөгү бугу аралга кирип, ошондо бугуларды өлтүрчү экен. Алардын мүйүзүнү аталардын көмүлгөн жерге коюп, ошентип ким көп атат деп ошентип мелдешет экен. Ошентип мелдешет экен дагы аларды базарга чыгарат экен. Базардан көп адамдар сатып алып, ошол жерде базар көп болот экен. Базар көп болгонунан адамдар көп алат экен. Кийин ал ошол бугу аралга адамдар барып жык бугуларды өлтүрөт экен. Үй бүлөсү менен барып көп досторун чакырып барат экен дагы ошентип бугуларды атат экен. Атып бүткөндөн кийин ошол жерде аз бугулар калат экен дагы ошол бугу аралга каргыш тиет экен. Каргыш тигенден кийин ошол бугулар качышты билбей, каяка качышын билбей, аскалуу тоонун чокусуна чыгат экен дагы бул тоого секирип ошентип качат экен. Качса дагы барбир ар жака барса дагы качкандан бери ошентип адамдар барбир табып алып аларды кармап ошентип өлтүрчү экен. Ошентип тукуму азайып, ошентип бугулар бул дүйнөдө азыр бугулар азайып калып.